Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сүйүнчү. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиада оюндарынын күмүш медаль ээси болду. Мунарбек 57 килограммга чейинки салмакта катышып, өз жүрүшүн 8-1 финалдан баштаган. Анда ал кубалык Сайдел Ортаны 3-2 эсебинде утуп алды. 3-раундда Орта жаракат алып, беттешти уланта албай калган. Чейрек финалда Мунарбек дүйнө чемпиону 21 жаштагы америкалык боксчу Джамал Харвиге атаандаш болду. Салкын кандуулугу менен беттеш алып барган Мунарбек каластардын бирдиктүү чечими менен тактап айтканда 5-0 эсебинде каршылашын утту. Муну менен ал тарых жазып, бокс боюнча Олимпиададан медаль алган алгачкы кыргыз болду. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Бирок Сейитбек уулу буну менен токтобой, жарым финалда дагы ийгиликтүү болду. Финалдык жолдомо үчүн бокста кыргыз мушкери Болгариянын атынан чыккан түбү кубалык Хавьер Ибанес Диас менен беттешти. 3 раунддун жыйынтыгы менен кыргыз спортчусу жеңүүчү болду. Муну менен ал сенсация жаратып, жалпы кыргыз көрөрмандарын кубантты. Ал эми бүгүн 10 августтан 11 августка караган түнү финалдык беттеш өткөрдү. Атаандаш дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү өзбекстандык Абдумалик Халоков менен Сейитбек уулу былтыр дүйнө чемпионатынын жарым финалында кезгелип, анда өзбек мушкери жеңишке жеткен. Бул эки мушкер 2019-жылы Бишкекте өткөн Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган мелдеште дагы күч сынашкан. Ал ирет дагы өзбек мушкери жеңишке жеткен. Бул ирет дагы тилекке каршы Мунарбек жеңилүү ызасын тартып калды. Ага карабастан күмүш медаль кыргыз эли үчүн алтынга тете экенин белгилеп коелу. Кыргыздын баатыр кызы Айсулуу Тыныбекова коло медаль тагынды. Бүгүн ал коло үчүн күрөштө монголиялык Орхон Провдош менен беттешип жеңишке жетти. Муну менен ал Олимпиада оюндарындагы экинчи медалын алды. Буга чейин Токиодо күмүш уткан. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпиону кече 8-1 финалда нигериялык Эстер Колоболени 5-1 эсебинде утуп алса, чейрек финалда америкалык атаандашын артта калтырган. Бирок жарым финалда украиналык Ирина Каледенкага жеңилген. 76 килограмм салмак категориясында күч сынашкан кыргызстандык Айпери Медет кызы Олимпиада оюндарынын финалына чыкты. Спортчу биринчи беттешинде 8-1 финалдык баскычта кытайлык Ван Цюанды 4-1 эсебинде утуп алган. Андан соң Айпери Медет кызы индиялык Ритика менен беттешип, андан дагы күчтүү болуп чыкты. Ал эми жарым финалда ал 20 жаштагы америкалык Кеннеди Блейдс менен күч сынашты. Буга чейин эл аралык мелдештерде чоң ийгиликтерди жарата элек Блейдс Айперини бир топ кыйынчылыкка салып койду. Айпер канчалык аракет кылбастан америкалык балбан жеңүүчү аталып финалга чыгып кетти. Эртең буюрса биздин кыз коло медаль үчүн күрөшөт. Кыргызстандык спортчуларга ийгилик каалап, каалоо тилектерди жаза кетиңиздер. Эркин күрөш боюнча 65 килограмм салмакта күрөшкөн Эрназар Акматалиев тилекке каршы биринчи беттешинде эле учурдагы дүйнөнүн чемпиону Венгриянын атынан чыккан Ислам Мусукаевка жеңилип калды. Өз учурунда венгриялык балбан жарым финалда ирандык каршылашына утулду. Жыйынтыгында Эрназар Акматалиев эртең көңүл жубатчу беттеш өткөрүү мүмкүнчүлүгүнөн дагы ажырап калды. Өтө өкүнүчтүү. Дагы бир кыргызстандык балбан Аял Лазаров коло медаль үчүн күрөштө утулуп калды. Ал эркин күрөш боюнча 125 килограмм салмакта беттешти. Коло медаль үчүн күрөштө түркиялык Таха Акгүлгө 0-7 эсебинде утулуп 5-орунга ээ болду. Ошондой эле бул беттештен кийин Аял Лазаров расмий түрдө карьерасын жыйынтыктаганын айтып өттү.